Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. ВФ соода борборуна ээлик кылган Ару Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коому Түрк өкмөтүнө караштуу Өзгүн иншаат Тахют Тежриет компаниясы менен 3 жылдан бери соттошуп келет. Бүгүн 28 октябрда Кыргыз Республикасынын жогорку соту 1 май райондук соту менен шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул боюнча Ару Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомунун укук коргоочусу Людмила Горлова билдирди. Анын айтымында 1 май райондук соту менен шаардык сотунун чечимин өз күчүндө калтырган. Бирок алар бири-бирине таптакыр каршы келет. Ошондуктан сот жыйынтыгы түшүнүксүз болуп калгандыгын баса белгиледи. В общем, оставили в силе определение двух инстанций. Определение Бишкекского городского суда отменяло определение Первомайского районного суда в части наложения запрета на использование здания по адресу Горького 27/1 и в части сдачи в аренду. Отменяла в этой части, оставила только в части ареста на здание бизнес-центра ВЕФа. А сейчас коллегия, получается, оставила в силе и определение Первомайского районного суда, как мы поняли, и определение Бишкекского городского суда, которые совершенно друг другу противоречат. Поэтому нам вообще это непонятно. Все-таки, но не дождавшись, я имею в виду разъяснением, нам очень трудно самим понять это. Эске салсак, 7 сентябрь күнү 1 май райондук соту ВФ соода борборунун имаратын камакка коюп, Ару Жылдыз компаниясына борбордогу кыймылсыз мүлктү колдонууга тыюу салган. Буга нааразы болгон ижарачылар апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан. Ал эми Бишкек шаардык соту ВФ соода борборунун имаратын камакка коюу жөнүндөгү 1 май райондук сотунун чечими боюнча доо арызын карап, айрым бөлүктөрүнө өзгөртүү киргизген. Шаардык соттун чечимине ылайык ВФ соода борборунун имараты камакта калып, бирок андагы ижарачылар ишин улантууга уруксат берилген. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.